Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ден ашуун арулут өкүлдөр жашаса, алардын арасында кыргыздар менен тең тайлашып, эне тилибизди жакшы үйрөнүп билген адамдар дагы арбын. Бүгүн мынакей биз Чүй облусундагы Аламүдүн районунун Аламүдүн айылындабыз. Бул жерге бекеринен келген жокпуз, себеби кыргыз тилинде түш чоруган, бул биз турган бала бакчада атайын Орус улутундагы жакшынакай кыз иштейт экен. Анын аты Елена. Ошол Елена айым менен кененирээк эмне үчүн кыргыз тилин үйрөнгөнүн, кантип үйрөнгөнүн билип берүүнү туура деп чечтик. Елена Александровна, өзүңүз жөнүндө бир маалымат берип өтсөңүз, кайсыл жерде төрөлдүңүз эле, үй бүлөңүз жөнүндө? Саламатсызбы. Менин атым Лена, Бусалаева Лена. Мен өзүм Кочкордон төрөлүп, чоңоюп, Нарын облусунан кичинекей жашымдан бери ошол жактан чоңойдум, өстүм. Ата-энелерим деле Кочкорлук. Туугандарыбыз деле Кочкордон болот. Ошентип эле ушул жашка келип, азыр Кочкордон жашап, бул жака чоң жогорку жайга келип тапшырдым окууда. Айтсаңыз, сиз Кочкордун кызы экенсиз. Кыргызча окудуңуз беле, мектепти же орусчабы? Орусча окугам, Арабаев мектебин бүткөм. Орусча болчу полностью. Үй бүлөңүздөрдө бардыгы эле сизге окшоп кыргызча сүйлөбөй, канча бир туугансыз? 3 бир тууган, мен эң кичүүсүмүн кыздардан. 2 агам бар, улуу агамдар. Үчөөбүз кыргызча бош сүйлөйбүз. Ата-энем болсо, баягы Совет Союзунун убагында орустар көп болчу Кочкордо. Ошо менен алар аралашып, жана достору, туугандары болуп орусча көбүнчө сүйлөшчү да. Биз болсо уже кийинки жанакы муну болуп эметкенде кыргызча көбүнчө, досторубуз деле кыргыз. Мынакей сиз бала бакчада иштейт экенсиз да, мына өзүңүз көрүп атасыз, сизде кичинекей бөбөктөрүбүз курчап алды да. Демек кыргыз тилин үйрөнүш үчүн ушул мезгилден баштап тарбия берип, сабак берип башташ керек экен да, туурабы? Анткени бул кичинекей балдар бат эле сиңирип алат. Баягы биз бул бала бакчада методика менен үйрөтсөк деле болот, ошондой эле үйрөтүп атабыз. Баягы ар бир методика менен берилет сабактар, көбүнчө оюн менен. Оюнга кызыгып, балдар бат эле үйрөнүп калышат. По кругу идем. Бутарусты, как солдатики. Түртүшпөйбүз, Бул жак садик жаңы ачылганына 3 жыл болду. Бала бакчага. Ошо 2018 жылы келип бул жакка иштеп баштагам. Бул жактан мен музыкальный руководительмен, музыка мугалим болуп иштеп атам. Балдар менен иштеп, жана музыка жагынан балдар менен сабак өтөбүз, жана утренниктерге даярданабыз. Мен мындай кыйын деле айта албайм, эмнегедир дегенде өзүм аракет кылам ушу кыргыз тилинде сүйлөп. Анан бул жакка келгенде биринчи жылы мен кичине оорураак болчу, потому что кандай десем, билбейсиң да шарттар кандай, правила, закондор кандай болот деп. Бирок время өткөн сайын көнүп калдым. Бул бала бакчабыз кыргызча болуп атат. Ошон үчүн группаларда жана тайпаларда кыргыздар болот көбүнчөсү, орустар дагы болот. Өзүм жанакы баягы
родительдер келгенде, эне аталар келгенде сурашат, мындай балам түшүнбөй калат, орустардын ата-энелери. Балдарым түшүнбөй калса, орусча түшүндүрүп бериңиз. Албетте мен ошондой аракет кылам, эки тилинде өткөргөнгө сабакты. Кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы. Жакында эле бир кызыбыз бул бала бакчадан мектепке беришти. Бирок бир жыл мурун келип жаныма суранган, сиз аябай жакшы сүйлөйт экенсиз, ошо кызым ал деле сүйлөйт, бирок мындай дальше развитиясына карата билим кыйын болуп атат. Ошондой частный урок бербейсиңерби деп келген. Өздөрү орустар болчу. Анан сабакка беришип, бул жанагы курстарга фортепиано, вокал, кыргызча үйрөтүп, кыргызча сүйлөшүп, ырларын ырдап калган ошол кыз. Ал болгону 5 жашта болчу. Тумар топ деген бар бизде, Аламүдүн айылында түзүлгөн, жетекчибиз Исакунова Тамара эжекебиз, ал түзгөн ушул топту. Мен ушул топко кошулуп ырдап жүрөм. Мероприятияларды уюштуруп, даярданабыз, чыгабыз. Жакында эле ушул гран-при утуп алганбыз, биздин тобубуз. 29 августта ошо вручениясы болду. Ырысалды ынтымак деген конкурс болгон, ошол жака катышып, биз гана эмес, көп топтор бар болчу, ошолордун баары эметип, бирок бизге ошо Кудай буйруптур да, гран-при утуп алганбыз. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшына каяккайын. Жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшына каяккайын. Бутагына коноюн, кыштын жолун тороюн. Жаш күнүмдөн тең өскөнү аккан суум болоюн. Жаш күнүмдөн тең өскөнү аккан суум болоюн. Алгаш келген мезгилдерде бизге аябай балдарын садикке берем деп келген да. Анан кийин карасак ушунчалык мындай кыргыз тилинде эркин сүйлөй алган, мындай жылдыздуу, жашынакай орус кыз экен. Анан кийин сунуштадык. Лена Александровна балаңыздар менен кошо бизге ушул музыка сабагына мугалим жетишип болуп атты эле, келип иштеп бере аласызбы деп сурасак, албетте деп абдан кубанды. Анын келиши менен бизде дагы аябай биздин бала бакчабыз таза кыргыз тилдүү бала бакча. Анан
кыргыз тилинде сүйлөп аткан орус кызынын биздин бала бакчага келип иштей башташы бизди абдан кубантты. Жалгыз эле биздин коллективибиз бүт ата-энелерге кубаныч тартуулады. Бул бала бакчага келүү менен ал өзүнүн жумуш ордун тапты деп ойлойм. Кыргыз тилин сиз кантип үйрөндүңүз? Кичинекей кезден бери кыргыздар менен аралашып, досторум кыргыз болгондон кийин болбой эле эмет ооба. Досторум баары кыргыз. Орустар бар болчу, бирок алар менен тиги кичинекей кезден бери ата-энелерибиз жанагы коргойт го. Тияка барба, бияка барба деп бул менен бир подружкам бар болчу, ошо менен эле ойнотчу да, Айсулуу деген кызы. Ошону чакырчумун. Жүрүп ойнойбуз деп. Ошо менен көп эметип калдым. Жакындарыбыздан жана кошуналардан 2 бала бар болчу. Ошолор менен күндө ойночумун. Ошентип эле үйрөнүп калдым. Үйрөнүп кеттим. Мынакей кыргыз тилди үйрөнүү сизге кандай жеңилдиктерди жашоодо алып келет? Кыргызстанда жашагандан кийин албетте ар бир жаран сүйлөшүш керек деп ойлойм, ойдомун да. Ошондой эле кыйынчылык деле болбойт деп ойлойм. Аракет кылыш керек. Болгону аракет, анан калоо болуш керек адамдын өзүнүн. Албетте таң калышат. Өзүмө жеңил жагы бул мына ушундай пример эметсем, бала бакчага киргеним кыргызча болуп да өз тилимди өңтүрүп атам да. Жаңы сөздөрдү билбей калсам, ошол заматта эле уят болбой калайын деп үйрөнөм. Ал эмнени мааниси деп ошондой эле үйрөнүп аракет кылып атам. Үйдө үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз жөнүндө канча уулу кызыңыз бар, жолдошуңуз тууралуу? Мен жолдошум кыргыз үй бүлөсүнө келин болуп келгем. Кайсыл жерге келин болуп бардыңыз? Кунту айылына, Сокулук районуна. Кунтулук жолдошум, кайненем, кайнатам ошо Кунтуда жашашат өздөрү. 2 балам бар. Кызым, улуу кызым 6 жашында, анан 4 жашымда уулум бар, Амирхан, Амина. Кайненеңиз, кайнатаңыз менен кыргызча сүйлөшөсүзбү? Үйдө кыргыздын ада салтын кармайсыздарбы? Кыргызча сүйлөшөбүз, орусча деле сүйлөшөбүз, бирок кыргызча көбүрөөк сүйлөшөбүз. Салттарды албетте эметебиз, кармайбыз, ансыз болбойт. Анткени үчүн кайненемдер ошо айылда тургандан кийин, айылды өзүңүздөр билесиздер, салттарды сөзсүз кармаш керек. Ошо биз деле жаш болгон менен биздин балдарыбыз дагы билсин, үйрөнсүн деген аракет дагы кылып атабыз да, билип калышсын деген. Сиз келин болуп жаңы барганда ушу кыргыздын ада салтынан кайсыл нерселерден кыйналдыңыз? Оор болду сизге аткарышка? Оор деле болгон жок, потому что аралашканда баягы өзүң муну кыл, тигини кыл, мындай кыл дегенде үйрөнүп калат экенсиң. Ошол жактан мага бир нерсени көрсөтсө бат эле үйрөнүп калам да. Демек камыр жууруп борсок жасайсыз, кадимкидей эле колго кесме кылып конок тососуз, беш бармак кыласыз. Албетте ошондой тамактарды жасайбыз, конокторду дагы тособуз, тойлорду дагы өткөзөбүз. Келиндин кызматын тойдо кыласыз. Ооба. Чай куюп. Ооба. Жакшы. Мынакей сизди көрүп аткан жалпы ушул кыргызстандыктарга кандай каалоо тилек айтат элеңиз? Эмнени айткыңыз келет? Өз дилибизди унутпайлы демекчимин. Анткени үчүн кыргыз тил бул улуу тил мен үчүн. Ден соолукта болуңуздар, барыңыздар, ишиңиздерге ийгилик, чоң игиликтерди каалайм.